Ат оюндарынын 11 түрүн көрсөтүү менен башталган бул оюндардын ичинен ат чабыштын түрлөрү боюнча финалдык бөлүгү жыйынтыкталып, кыска аралыкка ат чабуу, кунан чабыш, жорго салыш жана чоң ат чабышта аттары мыкты таптап, өздөрү таталбаган машыгуудан өтүп, озгондор сыйлык алышты. Президенттин кубогу үчүн ат салышкан көкбөрү оюнунун финалдык бөлүгүн көпчүлүк чыдамсыздык менен күтүп жатышты. Финалда биринчи орун үчүн Оштун Достук жана Таластын Мурас командалары таймашты. Мыктылыгын көрсөтүп финалга чыккан командалар бирдей ойношкондон уламбы, эки тайпа ортосунда келишпестиктер чыгып, көпкө чейин талашууга чейин барышты. Командалардын талашына экөөнүн тең эсебинин бирдей болгону себеп болду. Бирок оюн бүтөрүнө аз калганда Ош облусунун Достук командасынын оюнчусу Байыш Ниязов бир улак таштап 4-3 эсеби менен жеңишке жетти. Республикалык деңгээлде оюндарда финалга көп жолу чыккан менен биринчи орунга жетпей келген Достук командасынын оюнчуларынын кубанычына шек жок. Алардын бири Кыяш Ниязов. Ушул поляда Достук түзүлгөндөн баштап биринчи жолу биринчиликти алышыбыз Кудайым насип кылды бизге, баары Алла Тааладан. Ошол балдар полный 12 бала, 12 баардыгы өзүнүн жумушун аткарды. Ошол ийгиликке жеттик. Көрдүңөр, аябай оюн катуу болду. Бул Талас Мурас командасы аябай күчтүү команда. Булар дагы 2 ай мурда даярланган, катуу даярланыптыр. Биз дагы 1,5 ай мурда даярланганбыз. Биздин аттар биринчи экинчи тайм токтоп калды. Бул спортто күчтүү сутат экен. Майрам күнкү эс алуусун улак тартышты көрүү менен өткөргүсү келгендердин саны бул күнү чолпон атада абдан көп болду. Алардын бири Кочкордон бери келген Бакыт Айтбаев. Эң жогорку деңгээлде кызык оюн көргөздү. Бүгүнкү оюн аябай курч мүнөздүү өттү, сонун болду. Атайын улак үчүн келдим. Жакында Казакстандын борбору Астана шаарында өткөн көкбөрү боюнча эл аралык мелдеште биринчи орунду ала албай калгандан кийин Кыргызстандын курама командасына нааразылык көп. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча агенттиктин жетекчилери мындай пикирге макул эмес. Тескерисинче Кыргыз командасы көкбөрү боюнча мыкты экендигин көрсөтүү үчүн оюнду ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү аракетин көрүүгө камданууда дейт. Көкбөрү бир нукура биздин оюн. Мына жакында жогорку кеңеш тиешелүү мыйзамды кабыл алып берсе, биринчи күнү күзүндө Кореяда ошол улуттук оюн деп ЮНЕСКО кыргыздардын атынан кыргыздардын улуттук эл оюну деп кирет дегенге биз азыр аракет кылып атабыз. Бул тарыхый бойдон бизде калып калат. Кандай оюн болду? Өзгөчө оюн болду. Ал эми чолпон атадагы оюнда биринчи орунду ээлеген Достук командасы президенттин кубогунан чыгарып 500 000 сомго ээ болсо, экинчиликти алган Мурас командасы 250 000 сом менен сыйланды. Ал эми үчүнчү орунга чыккан Сокулуктун биримдик командасы 100 000 сом алды. Ал эми жалпы командалык эсеп боюнча Бишкек шаары биринчиликти алып 1 500 000 сом менен сыйланды. Экинчи орунду камсыз кылган Талас облусу 1 200 000 сомго, үчүнчү орундагы Жалал Абад облусу 1 миллион сомго ээ болду. Ар бир 4 жылда өткөрүлө турган Манас оюндары көл жээгинде биринчи жолу болду. Аны уюштурууга өкмөттөн 11 миллион сомго жакын каражат бөлүндү. Асим Адамбеков, Азаттык, Кызыл Көл облусу.